Дордой волейбол клубунун оюнчусу Чоробай Нурселия менен маектешмекчи. Саламатсызбы, Нурселия? Айтсаңыз, бүгүнкү оюн тууралуу сиз мындай жакшы ойноп бердиңиз. Баштапкы эме менен командаңызга жеңиш алып келдиңиз деп алып келип бердиңиз. Бул жеңиш кимге арнайсыз? Волейбол менен канча жылдан бери машыгып келесиз? Ошол жөнүндө кененирээк маалымат айтасыз? Саламатсыздарбы? Волейбол менен уже быйыл 4-5 жылым кетет. Машыкканыма 5 жыл болду ойногонума. Бүгүнкү жеңишимди ошол менин даярдаган тренерлериме жана ар дайым колдогон ата-энеме, бир туугандарыма, тааныштарыма арнайм. Жакшы, ошол эле учурда сиз улуттук курама командада ойноп жүргөн жайыңыз бар. Улуттук курама командада жакында эле чет жакка чыгып келдиңиз. Ошол жакта оюн тууралуу кененирээк сөз кылбасак болбойт. Ал жакта оюн кандай болду? Ал оюн сиз үчүн эмнеси менен эсте калды? Ал жакта оюн жакшы болду. Жакшы эле призовый месталарга илинип келдик. Биз үчүн өтө чоң опыт болду бардыгы. Көп нерседен опыт алдык, оюнубуз алдыга жылды десем жаңылышпайм. Чын эле оюнубуз аябай алдыга жылды. Жер көрдүк, эл көрдүк, чоң оюндарга чыктык. Өзүбүзгө уверенность топтодук. Баары жакшы болду, опыт топтодук. Жакшы. Ошол эле мезгилде сиз волейбол боюнча кайсы айылдан машыгып баштадыңыз элес? Ошол жөнүндө кененирээк айта кетсеңиз. Мен Жалал Абад областына караштуу Токтогул району Өзгөрүш деген айылында биринчи ошол жакта машыгуум башталган. Биринчи ошол жактан баштагам. Ал жакта менин эң биринчи тренерлерим Авазбек уулу Келдебек деген жана Азиз деген агайым бар болчу. Ошол эки агайымдын жардамы менен ушул убакка чейин келдим. Андан кийин 11 классты бүтүп келгенде Дордой командасына кошулуп, анан азыркы тренерлерим Марат агай, Эркин агай, Татьяна Владимировна ошолордун колунда тренировка кылам. Жакшы. Маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу телеөрчүлөр, баарыңыздарды кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биз менен бирге болуп туруңуздар.